Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров Каракол аэропортунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 13-июлда Ысык Көл облусуна жумушчу сапардын алкагында Каракол эл аралык аэропортунун учуу-конуу тилкесинин жана жаңы имаратынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчыга саатына 250 жүргүнчү өткөрө ала турган аэробекеттик комплекстин курулушу жакын арада аяктай турганы тууралуу маалымат берилди. Бул аэропорттун жалпы аянты болжол менен 8000 чарчы метрди түзөт. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев бул объекттин курулушу быйыл күзүндө бүткөрүлүп, объект пайдаланууга берилерин билдирди. Долбоорго ылайык жасалма учуу тилкесин 400 метрге узартуу пландалууда. Бул өзгөртүү 2 моторлуу, орто аралыктагы кууш фюзеляждуу жүргүнчүлөрдү ташуучу, кыска жана орто аралыкка учуучу учактарды жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Президент Садыр Жапаров ошондой эле аэробекеттин ички имараттарын көрүп чыгып, аэропорттун курулушунун сапатын эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына шайкеш келтирүүнү көзөмөлгө алууну президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевке тапшырды. Президент Садыр Жапаров Каракол аэропорту чет өлкөлөрдөн туристтерди тартып, алардын агымын көбөйтүүгө өбөлгөөлөрүн белгиледи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. УКМК мектеп жана балабакчалардын директорлорунан акча алып турган аткамнерди кармады. Чүй Токмок билим берүү бөлүмүндө коррупциялык схема аныкталып, бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан билим берүү системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Кылмыш жаза кодексинин 342 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык Чүй Токмок билим берүү бөлүмүндөгү окуу мекемелеринин жетекчилеринин системалуу түрдө пара алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Тактап айтканда, Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн директору окуу жайларды текшерүү жана ревизия жүргүзүү шылтоосу менен жалпы билим берүүчү мектептердин жана бала бакчалардын жетекчилеринин системалуу түрдө акча каражатын чогултуу менен алектенери аныкталды. Аталган кылмыш ишин тергөө жүрүшүндө аталган аткамнер иштеген жана жашаган дереги боюнча тинтүү жүргүзүлүп, акча каражаты табылды. 2024-жылдын 10-июлунда Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына аталган аткамнер киргизилди. Бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Ысык Көлдө атайын операциянын жүрүшүндө гастролер чөнтөкчүлөрү кармалды. Ысык Көлдө атайын операциянын жүрүшүндө гастролер чөнтөкчүлөр кармалганын Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматы боюнча, шектүүлөр 7-8 июлда Бостериге келип, топторго бөлүнүп, коомдук жайларда кылмыш кылышкан. 8 июль күнү Ысык Көл облусунун аймагынан шектүүлөр бараткан Audi A6 унаасы токтотулган. Машиненин салонун текшерүү учурунда уурдалган 6 телефон алынган. Алардын жашаган жерин тинткенде дагы 2 телефон жана уурдалды делген 95 000 сом акча табылган деп жазылат маалыматта. Натыйжада 23 жаштан 36 жашка чейинки 10 киши кармалып тергөө жүрүүдө. Иймалар мурда бир нече жолу соттолуп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары каттоодо турганын айтты. Уурдалган 4 телефондун ээси аныкталып, кайтарып берилген. Жалал Абадда эл аралык футбол беттеши чоң салтанат менен аяктады. Жалал Абадда Борбордук Азиянын футбол ассоциациясынын жаштар арасындагы чемпионаты жыйынтыкталды. 20 жашка чейинки футболчулар арасындагы мелдеш Курманбек стадионунда болгон. Финалда Кыргызстан менен Ирандын курма командалары кезгелип, биздин футболчулар 3-0 эсебинде утулуп, күмүш медалга ээ болушту. Оюнда 3-орунда Өзбекстан, 4-орунда Тажикстан, 5-орунда Афганистан, 6-орунда Түркмөнстан алган. Сыйлыктарды Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев тапшырган.
Жалал-Абадтагы газ баллондун жарылуусунан 5 адам жаракат алды. Бүгүн эртең менен саат 14 чамасында Жалал-Абад шаарындагы суусундук саткан жайда газ баллондун жарылуусунан 5 адам жаракат алды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчисинин орун басары Арстан Алымбаев билдирди. Саат 12:00 карата маалымат боюнча газ баллондун жарылуусунан ооруканага 5 бейтап түшкөн. Анын ичинен 2 бейтаптын мээси чайкалып, дагы экөөнүн абалы невроз, ситуационный невроз диагнозу коюлду. Учурда кырсыктан жабыркаган 5 кишинин баары дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Арстан Алымбаев. Тилекке каршы Каргашадан 20-25 жаштагы Азият улутундагы кыз каза болду. Буга чейин дарыгерлер анын сөөгүн моргко өткөрүп бергенин маалымдашкан. Туркияда сойкулукка шектелип кармалгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Туркияда сойкулукка шектелген кыргызстандыктар кармалып, кийин депортацияланганы тууралуу маалыматты четке какты. Кыргызстандын башкы консулдугунан алынган маалымат боюнча кармалгандардын жана депортациялангандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок деп айтылат маалыматта. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимити фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңызды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мен балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери Австриядан ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83-97-08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Кыргызстан боюнча 10 күндө 85 тоннадан ашык кара куурай өрттөлдү. Ушул жылдын июль айында МАК 2024 операциясынын алкагында кара куурай аталышындагы иш-чаранын биринчи этабы өткөрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын аймагында жапай өскөн кара куурайды жок кылуу максатында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери менен биргеликте 900 адамдан турган 90 бригада түзүлгөн. Республика боюнча жалпысынан 85 тоннадан ашык кара куурай орулуп, өрттөлгөн. Алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 3 гектар жерден 3 тонна, Чүй облусу боюнча 10 гектар жерден 27 тонна, Ысык көл жана Нарын облустары боюнча 27 гектар жерден 17 тоннадан ашуун, Талас облусу боюнча 2,5 гектар жерден 1 тонна 800 килограмм, Жалал-Абад облусу боюнча 100 гектар жерден 90 тоннадан ашуун, Ош облусу боюнча 6,5 гектар жерден 6 тоннадан ашуун, Баткен облусу боюнча 22 гектар жерден 7 тоннадан ашуун 400 килограмм кара куурай орулуп, өрттөлгөн. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Ташиев 76 жаштагы аксакалга жардам көрсөттү. Буга чейин маалымат каражаттарында жана интернет тармактарында 76 жаштагы Каныбек Шаршембиевдин оор турмушу тууралуу видео материал жарыяланган. Анда аксакал кароосуз экендиги, көчөдө кайыр сурап жамбагарары айтылган. Жубайы каза болуп, жалгыз уулу таштап кеткен. Каныбек Шаршембиевдин аты жөнүн тастыктоочу документтери жок болгондуктан
Каарылар үйүнө да кире алган эмес. Жада калса пенсия алууга да мүмкүнчүлүк жок болгон. Мындан улам аталган 76 жаштагы аксакалга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жардам көрсөттү. Тактап айтканда аксакал Бишкек шаардык каарылар жатак үйүнө киргизилип, жакын арада аты жөнүн тастыктоочу документтерге да ээ болот. Аксакал социалдык тармак аркылуу кайрылуу жасап, Камчыбек Ташиевке көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылыгын билдирген. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сизге чоң рахмат. Сиздин тапшырмаңыз менен балдарыңыз мени каарылар үйүнө алып келишти. Паспортум да жакын арада колума тиет экен. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, деген аксакал. Видео кайрылууда аксакалга керектүү кийим-кечек, күнүмдүк турмушка керектелүүчү каражаттар да алынып берилгени айтылган. Тилек Текебаев соода жайлардагы коопсуздук эрежелерин көзөмөлгө алууну тапшырды. 13 июлда президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев шаардын Тоору соода борборунун маңдайында газдалган суу сатуучу жайда орун алган жарылуу кесепеттерин жеринен көргөн. Облус башчысы жергиликтүү бийлик жана бардык тийиштүү тармактын жетекчилери менен чукул жыйын өткөрүп, абалдын келип чыгуу себептерин тактоо тапшырмасын берди. Өкүл мындан сырткары Жалал Абад шаарындагы техникалык коопсуздук эрежелери сакталбаган мыйзамсыз соода жайларын аныктоо, алдын алуу чараларын күчөтүүнү милдеттендирген. Бишкектен балыкчыга чейинки поезд эми күн сайын каттамай болду. Бишкектен Ысык көлгө чейинки поезд 15 июлдан 31 августка чейин күн сайын каттай турганын Кыргыз темир жол ишканасы кабарлады. Маалыматта поезд Бишкек 2 станциясынан саат 7:40 чыгып, балыкчыга саат 11:46 жетери айтылат. Ал кечкисин балыкчыдан саат 18:12 жөнөп, Борбор калаага 22:18 келет. Стандарттык вагондогу орундардын баасы 73 сомдон 150 сомго чейин. Ал эми люкс вагондордо 250 сомдон 500 сомго чейин, VIP вагондордо болсо 400 сомдон 800 сомго чейин болот деп билдирди Кыргыз темир жолу ишканасынан. Билеттерди Ticket Check It Railway Check It KG сайтынан же Railway Check It KG мобилдик тиркемесинен, ошондой эле Бишкек 2 станциясынын кассасынан сатып алса болот. Сурап билүү номерлери 0312 300209 926854 926840 0705 0766 96.